2024 жылдын январь-ноябрь айында республикада 1,5 миллион тоннадан ашык сүт өндүрүлдү. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине карата 38.208 тоннага же 2,4%га көп. Республикада сүт өндүрүүнүн өсүшү саамойлардын саны былтыркы жылга салыштырмалуу 16.500 башка көбөйгөнү жана бодо малдын асылдуулугунун жогорулашы менен байланыштуу. Сүттү эң көп өндүргөн аймак бул Чүй облусу. 11 айда 421.876 тонна сүт өндүргөн. Сүт багытындагы уйлар негизинен Чүй, Ысык көл жана Талас облустарында багылат. Фермерлер асылдуулугу жогору бодо малды негизинен Европадан алып келишет.